Сыйлык алган мыктылардын катарында улуттук тогуз коргол спорту боюнча машыктыруучу Дурусбек Ашымов кемеңгер сыйлыгы менен сыйланды. Каарманыбыз 14 жылдан ашык тогуз коргол улуттук оюнунун спортчуларын талыкпай машыктырып келет. Кыргызстандын спорт чебери эл аралык жана жергиликтүү мелдештерде шакирттери жогорку даражага ээ болуп, мамлекетибиздин желегин желбиретип, кийимин жаңыртууда. Албетте бул сыйлык биз үчүн дагы далай жаштарды тарбиялап чыгарууга түрткү берет. Бұл чоң стимул деп ойлойм. Анан биздин мектепте да таланттуу окуучулар көп аябай. Сокулук районунда жакшы ойноп, биздин мектептин спортсмендери Азия жана дүйнөнүн чемпионатында көчмөндөр оюнунда жакшынакай ийгиликтерге жетти. Мисалы, Сырга Колу сырттан көчмөндөр оюнунун чемпиону болду. 10 класстан эле чоңдор арасында ойноп. Ал эми Асия Адина 2020 жылы Ақтөбедө өткөн дүйнөнүн чемпионатында 2-нчи орунду алып, эл аралык класстагы спорттун чебери деген наамды алды. Чүй облусунун дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан 2023 жылы мыкты ийгиликтерди жараткан жаш спортчулардын эмгегин баалап, мыкты спортчу наамы менен сыйлады. Маселен, 76 спортчу ар кандай даражадагы наамдарга татышса, 21-и Кыргыз Республикасынын спорт чебери болду. 22-си биринчи категориядагы спорттук калыс, 16 спорттук калас, ал эми 17 спорттук чеберине талапкер болушту. Я ездила на соревнования. Спасибо тренеру за то, что научил. И спасибо маме за то, что меня поддерживает. Занимаюсь я с 11 лет. И эта награда, я очень благодарна своему тренеру за то, что он меня тренирует, терпит. И не продолжает, не останавливается на этом. Я играю за сборную Кыргызстана по регби. Для меня это награда, достижение. Будем идти вперед. Чүй облусунда дене тарбия жана спортко өзгөчө көңүл бурулууда. Алсак, облус боюнча балдар жана өспүрүмдөрдүн 11 спорттук мектеби иштөөдө. Жалпы 1382 спорт объектиси бар. Тагыраагы 40 стадион, 100 футболдук тала, 107 спорт зал, 613 спорт аянтчасы, 17 спорттук комплекс, 6 дене тарбия чыңдоо комплекси жана 301 спорттук секция учурда иш алып барууда. Коноктор, Кеңетайдын жашоочулары ушул жаркыраган жаңы спорт ордобуз кут болсун. 2023 жылы облус боюнча 14 спорттук объектиси ишке берилди. Ал объектилерге Чүй облустук өнүктүрүү фондунан 3,6 миллион сом, Сокулук райондук өнүктүрүү фондунан 2,3 миллион сом, райондук жана жергиликтүү бюджеттен 52,3 миллион сом жана демирчилер тарабынан 8,5 миллион сом бөлүнүп, бардыгы болуп 66,7 миллион сом каражаты сарпталды. Бүгүн Чүй область боюнча 2023 жылдын жыйынтыгы менен эң активдүү, эң мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөткөн спортчуларга Чүй областынын аппаратынан сый көрсөтүлүп жатат. Ошол учур менен пайдаланып, ар бир жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн, мына алдыда дагы жакшы максаттарды койгон спортчуларга чоң жетишкендиктерге ийгиликтерди каалап кетет элем. Кыргыз Республикасынын президентinin Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фондунун тарабынан 1 миллион 600 миң сом акча каражаты колдоого, ошо биздин спортчуларга колдоого көрсөтүлгөн. Андан тышкары ар бир райондук мамлекеттик администрация тарабынан, айыл өкмөттөрүнүн тарабынан, коомдун тарабынан дайыма биздин спортчуларга колдоо көрсөтүлүп кетет. Белгилей кетсек, Чүй облусу 2023 жылды мурунку жылдарга салыштырмалуу дене тарбия жана спорт тармагы боюнча жогорку көрсөткүчтөр, чоң жетишкендиктер менен жыйынтыктады. Маалымат боюнча жыл ичинде 141 спорттук иш-чара өткөрүлдү. Алсак, 21 эл аралык мелдештер, 42 республикалык мелдеш, облустук деңгээлде 21 мелдеш, райондук мелдештердин саны 45ке жетип, ошондой эле окутуу машыктыруу иш-чаралары боюнча 12 өнөктүк өттү. Чүй областынын дене тарбия жана спорт башкармалыгы жана ошондой эле президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан быйыл спорттун жетишкендиктерин сыйладык. Спорттун эл аралык жана ошондой эле дүйнөлүк олимпиадалык оюндарда утуп келген жаш спортсмендерибизди спорттун 21 түрүнөн биринчи орунду алган жана эң күчтүү результат көрсөткөндөрдү бүгүн монтип сыйлап, ар бирөөнүн өзүнүн
наградаларын алышты. Спорт тармагынан эл аралык даражадагы калыс болду. Ошондой эле спортко чебер талапкерлер болду быйыл. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл андан да жакшыраак результаттар болду. Себеби бул пара спорту адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелгендердин боюнча дагы спортсмендерибиз быйыл ушундай жакшы ийгиликтерге жетишти. Белгилей кетсек, спорт тармагын өнүктүрүү багытында учурда мамлекет жана коом тарабынан үзгүлтүксүз көңүл бурулууда. Анын катарында президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү да спортчулардын окуу машыгуу иштерине, эл аралык мелдештерге чыгуусуна материалдык, моралдык колдоодо эбегейсиз салым кошууда. Жанара Эсенова, Самаган Аттокуров, УТРК Чүй.